Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Баткенден салам, амансыздарбы урматтуу Салам медианын көрөрмандары жана Салам радиосунун угармандары. Биз кайрадан эле түз эфирде кезектеги маегибизди улантабыз. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз бийлик бутактарында кайсы мыйзамдар боюнча көп маселе көтөрүлөт деген суроого жооп издемекчибиз. Бул багытта биз бүгүнкү көрсөтүүбүзгө атайын конокторду чакырганбыз. Анда эмесе мен сиздерди бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коноктору менен тааныштырып өтсөм, Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин калкты каттоо жана мониторинг бөлүмүнүн башкы адиси Турдубаева Гүлбарчын Ташболотовна, ошондой эле Баткен райондук жарандык абалдын актыларын каттоо, калкты паспорттоштуруу жана каттоо боюнча бөлүм башчы Умошова Гүлмира Исаковна биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздө катышып отурат. Ардактуу коноктор, биздин көрсөтүүгө кош келипсиздер. Алгач эле мен Гүлбарчын Ташболотовна сизге кайрылгым келип атат. Ошол Баткен облусуна кандай максатта атайын иш сапар менен келип калдыңыз эле? Микрофонду жакындатып алып жооп бере берсеңиз болот. Биринчиден саламатсыздарбы? Бардык ушул Баткен облусундагы жашоочулардын баарына ушундай бир чоң ыраазычылыктарды билдирип кетебиз. Биздин Бишкектен, ошол биздин департаменттин атынан келип бул жакта жүргөн иш сапарыбыздын максаты эң биринчиден биз өзүбүздүн ушул Баткен облусунда, Баткен облусунун элине мамлекеттик кызмат көрсөтүп аткан өзүбүздүн кызматкерлерибизге практикалык жактан жардам берүү, кайсыл жерде кандай суроолору бар, чечилбеген маселелери бар, ошолорду көзмө көз отуруп көрсөтүп, үйрөтүп, ошол мыйзамдар менен тааныштырып, кайсыл жерде мүмкүн калып кеткендир, ошолордун баарын биз көрсөтүп, үйрөтүп, иш сапарыбызды улантып атабыз. Экинчи максатыбыз бул ушул Баткен облусундагы апрель айындагы өткөн чек ара окуясынан кийинки жабыркаган жарандардын документтерин калыбына келтирүү боюнча жардам берүү, көмөк көрсөтүү максатындагы уюштурулган иш сапарлар. Жакшы экен. Мына ушул жергиликтүү деңгээлде Баткен облусунун бир канча аймактарына барып, кыдырып, көрүп келип атасыз. Мына ушул бүгүнкү күндө жергиликтүү жашоочулар кайсы маселелер боюнча көбүрөөк кайрылып атат, же кайсы маселелер боюнча кыйынчылыктар жаралып, мына ушул абалды жеңилдетүү боюнча сиздер бир конкреттүү кадамдарды сунуштап жатасыздар. Биздин ушул иш сапар менен бирге эле биздин жетекчилик тарабынан 2 айлык мөөнөткө Баткен облусу боюнча мобилдик топторду уюштуруу тапшырмасы берилип, биз азыр ушу 2 мобилдик топ түзүлгөн. 2 мобилдик топтун иши Лейлек районунда 21 июлдан 29 июлга чейин өткөрүлдү. Жакшы өткөрүлдү. Ар бир айлык өкмөткө барып, график менен алдын ала түзүлгөн график боюнча ошол эле райондук мамлекеттик администрация жетекчилери менен айыл өкмөт башчылары менен алдын ала сүйлөшүлүп, ошол жерде жашаган жарандарга кабарлар берилип, мынчанчы күнү келет мобилдик топтор, ошол күнү келип, кандай суроолоруңар бар, кандай маселелериңер бар, ала албай жаткан документтериңер болсо, ошол документтериңерге тапшырган арыз бергенге мүмкүнчүлүк бар деп, баардыгы алдын ала кабар берилип, чыгып, Лейлек районун бүтүрүп келдик. Кудай буйруса жакшы натыйжаларды берди. Ал эми Баткен району боюнча 3 августтан 17 августка чейин жүргүзүлөт. Ар бир айыл өкмөт башчыларына кабар берилди. Кайсы күнү чыгабыз, ошол күндөргө бизге элге маалыматты жеткирип, ошол күнгөгө бизге эл менен камсыз кылып берсе, биз алардын биздин ошол санариптик өнүктүрүү министрлигине тиешелүү болгон мамлекеттик кызматтардагы болгон маселелердин баарын чечип берүүгө аракет кылабыз. Абдан жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп атыптыр жергиликтүү жашоочулар үчүн. Гүлмира Исаковна, айтсаңыз, ошол Баткен районунда мына ушул мобилдүү топтун чыгып, жер-жерлерге барып, жолугушууларын өткөрүү кандай уюштурулуп атат, ага кимдер тартылып атат, ошол айыл өкмөттөргө алдын ала айтылды деди. Андан башка дагы кайсы тараптардан маалымат берип атасыздар?
Саламатсыздарбы? Чындап эле бизде ушул биздин жетекчилик тарабынан аябай жакшы колдоо болуп атат. Бизге азыр Баткен областына ушул Гүлбарчын Ташболотовдун айтып кеткендей, Лейлик районун бүтүрүп келишти. Мына буюрса 3-августтан баштап биздин Баткен району башталат. Ушу 2 мобилдик топ уюштурулган. 2 мобилдик топ 3-августтан Кыштут айыл өкмөтүнөн баштайт буюрса. Ар бир айыл өкмөткө график түзүлгөн. Кыштут айыл өкмөтүнө Карабак, Самаркандык, Аксай жерлерге ар бир айылдардын башчыларына, айыл өкмөттөрүнө бул маалымат жеткирилди. Буюрса алар бизге ушул элди жарандарды ушул биздин мамлекеттик кызмат көрсөткөн атайын мобилдик топтор барганда топ келип ушу кызматты пайдаланып калышат деген үмүттөбүз. Бул жагынан мен ушу райондун деңгээлинде өзүбүздүн райондун башчысы акимге кайрылгам кат түрүндө графикти бердик. Алар иштеп атат. Бул жакта буга кошумча Кыргыз почтасы кошулат бизге. Жерлерде жайында ошол барган жерде ким туулгандыгы тууралуу күбөлүк алабы, же болбосо сүйүнчүнү каттайбы, биздин жарандык паспорт алабы, жалпы жарандык паспортко кайрылабы. Анан көбүнчө мен немеге токтолуп кетет элем, ушу баягы бизде азыр райондо бир эле бөлүмдө тейленип аткандыктан бизде бир аз мындай очередь болуп атат, кезек күтүү. Ушул айда биздин Баткен районубуздун жарандары пайдаланып калса деп суранып кетем. Себеби баягы ар бир үйдүн прописка деп коет, мындай учетко базага коюш үчүн ошол жерде эле ушул мобилдик топтор барганда учетко коюп алса жакшы болот эле. Жакшы экен. Мына ушул Лейлик районунда Гүлбарчын Ташболотовна айтсаңыз, Лейлик районуна барганда көпчүлүк элдердин кабыл алуусу, катышуусу кандай болду? Мобилдүү топтор менен кошо кабыл алындыбы? Эмне маселелер боюнча көбүрөөк жарандар кайрылды? Биздин ошол мобилдик топтордун барып кабыл алып келгендери боюнча жакшы эле көрсөткүчтөр болду деп ойлойбуз. Анткени ошол бир айыл өкмөттөн 30-32 жарандын паспортту кали документин тапшыргандар болду. Анын арасында сүйүнчү алган, туулгандыгы тууралуу күбөлүк, буга чейин жеке номер ала албай аткандар, биометрикага барып тапшыра албагандар болду. Андан тышкары ошол эле күнү 30-40 чейинки жарандарга кеңешмелер берилип атты, багыттар берилип, ар кандай суроолор менен келишет. Мүмкүн алар документ алууга муктаж болбосо дагы башка суроолор менен келген убактар болду. Каттоо дагы 20-25 жарандар каттоого коюлуп атты да, ар бир айыл өкмөттөрдөн. Эң биринчи алгачкы биринчи жолу чыккан биздин ошол Ак Суу айыл өкмөтү менен Сумбул айыл өкмөтү болуп, бир аз биздин бул жактан Баткен мобилдик топтор бизде атайын машиналар, автоунааларда өткөрүлөт. Автоунаалар биздин бул жактан Баткенден кадам жайдан жиберилгендиктен бир аз болуп калып, анан ал жактарда бир интернет байланыштарын тартуусу дагы начарыраак болгондуктан бир аз кыйналып калды балдарыбыз. Бирок бизде ошол графиктеги атайын бир күндүк бош болгондо алар кошумча ошо Сумбул айыл өкмөтүнө барып мамлекеттик кызмат ала албай калган жарандарды кайрадан барып алып документтерин алып келишти. Биз мындай ошолорду дагы сөз берип коюп, же биз мына келдик деп гана бир белги кылып биз көрсөтүп койбой, ошонун сапатын көрсөтүп берели. Эртеңки күнү биздин ошол биз жетишпей калдыкпы, кийинки күнү келип ошолорго даяр болуп тургула, биз келебиз деп биздин балдар барып айтып келген экен. 28-inde барып кайрадан барып элди топтоп беришти. Рахмат ошо айыл өкмөт башчыларына биз менен байланышып баарын эме кылып уюштуруп беришти. Аябай жакшы тосуп алышып жемиштүү кайтышты деген койсок дагы болот. Анан бул жерден эң бир маселе болуп, ошо алыскы айыл өкмөттөрдө биздин ошо автоунаалда мобилдик топтор бизде модем менен чыгып
иштеп келебиз, бирок ошол интернет байланышы начар болгондуктан биз айыл өкмөт башчыларынан суранат элек бизге интернет тармактарын тартып берип ошолго мүмкүнчүлүк берсе, канчалык интернет байланышы жакшы, тез болсо биздин балдар ошончолук тез кабыл алып, элдин кезектерин дагы көп созбой эме батыраак тейлеп беришет да. Ошол жагында суранып кетет элек. Абдан жакшы экен. Албетте биз ойлойбуз, ошол Лейлек районунун 9 айыл өкмөтүнүн ар биринде мына ушундай мүмкүнчүлүк түзүлгөн болсо, ар биринде ошол 40ка жакын кайрылуулар түшкөн болсо, жалпы эсеп менен алганда бул жолдуу түрдө бир көпчүлүк эле жарандардын ошол бир катар көп маселе көтөрүлгөн көйгөйлөрү жеринде чечилгенге абдан жакшы шарттар түзүлгөн турбайбы? Жакшы шарттар түзүлдү. Анан ошол жерден дагы биз азыр мына Гүлмира Исаковна айтып кеткендей, Кыргыз почтасын биз өзүбүздүн жетекчилерге сунуштап атып, биринчи жолу биз мобилдик топко коштук. Баткенге келип, буга чейин бизде шаарларда биз дайым чыгып жүрөбүз. Бирок бул жака келгенде биз биринчи жолу ушундай маселеге туш келдик. Айыл өкмөттөрдөгү мамлекеттик төлөмдөрдү алууга мүмкүнчүлүк жок экендигин. Анан ошону билерибиз менен биз ыкчам түрдө жетекчиликке чыгып, Кыргыз почтасынын дагы кызматкерлеринен кошулду топко. Ошон үчүн жарандар мамлекеттик төлөм төлөш үчүн башка жакка барбай эле ошол ордунан төлөйт. Анан бул жактан дагы бир жакшы эмеси паспорттары даяр болгон паспорттарды ошо үйлөрүнө чейин почта кызматкерлери жеткирип берет. Ошол жагында биз уюштуруп келдик. Бизге бул жактан биздин көрөрмандардан суроолор келип жатат экен. Саламатсыздарбы дейт, абдан жакшы жумушту жасапсыздар. Лейлек районуна дагы мындай мобилдик топтор кайра келеби? Биз жетишпей калдык эле дейт. Бизге азыр жетекчилик тараптан 2 айга деп беришти. Биз ошол 2 айга 3 райондун айыл өкмөттөрүн бөлүп жайгаштырып, графикти түзүп чыгып атабыз. Мүмкүн болушунча мындай да, эгер ошол жетишпей калган айыл өкмөттөр Баткен районундагы же Кадамжай районундагы айыл өкмөттөргө жакыныраак болсо, ошол жака барса дагы биз мурункудай каттоодо турган жер же ошол жерге барган гана жерден кабыл алабыз, башка жактан кабыл албайбыз деп айта албайбыз. Анткени бизде азыр толук мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Каттоосуна дагы каттоого турган жеринен эмес, барган жери боюнча, келген жери боюнча бардык мамлекеттик кызматтарды көрсөтөбүз. Ошон үчүн бизде график боюнча Баткен облусунда 3 августта бизде Кыштут айыл өкмөтү менен Аксай айыл өкмөтүндө мобилдик топ чыгат. 5 августта Карабак айыл өкмөтүнө чыгышат. Карабак айыл өкмөтү өтө чоң дегенден биз 2 топту ошол жака киргиздик. Анан 10 августта Кара Булак айыл өкмөтү, мүмкүн бирөө жарымдар эгер муктаж болсо ошол жактарга барса болот. 12 августта бизде Төрткүл айыл өкмөтү менен Самаркандик айыл өкмөттөрүнө чыгабыз. Анан 10 августта Дара айыл өкмөтү, 17 августта Суу башы айыл өкмөттөрүнө чыгабыз. Андан кийин 18-19 августтан Кадамжай районундагы айыл өкмөттөргө мобилдик топтор чыгып баштайт. Анан ким ушул айыл өкмөттөргө жакын болсо, ушул даталарда барып мамлекеттик кызмат алса мүмкүнчүлүктөрү болот. Бул жака бизге дагы СМС билдирүүлөр келип жатат. Саламатсыздарбы, Салам медиа дейт. Саламатчылык. Бул жактан сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Эгерде сиздерге мүмкүнчүлүк болсо, онлайн байланышсак болобу дейт. Мобилдик кызматтар боюнча документтердин кандай жетишсиздиктери бар, баардык маалыматтарды ар бир жаран биздин ошол санариптик өнүктүрүү министрлигинин астындагы атайын уюштурулган бизде 119 атайын сурап билүү биздин борборубуз бар, колл-центр деп коебуз. Биз дагы 119. Ал мобилдик телефондордон акысыз
чалынат. Ошол 119 чалып толук өзү жөнүндө маалымат алууга болот. Жашаган жер боюнча каттоосу барбы, жокпу, документтери эгер паспортко тапшырган болсо ошол жактан дагы паспорту даяр эмес, кандай кошумча документтерди алып барыш керек мамлекеттик кызмат алуу үчүн. Биздин ошол биздин министрликке тиешелүү болгон мамлекеттик кызматтардын баары тууралуу кантип кандай кайсыл жерге барып кызмат алыш керек 119 сурап алса болот. Бул кызмат акысыз, Акысыз чалынат. Урматтуу радио угуучулар, эгерде сиздердин ушул күнүмдүк жашооңуздарга керектелүүчү кызматтарга болгон муктаждыгыңыздар же суроо талап кайрылууңуздар болсо 119 номерине чалып өзүңүздөрдү кызыктырган суроолорго дагы да кененирээк жооп алсаңыздар болот экен. Ошол эле учурда Гүлмира Исаковна, сизден сурагым келип атат да, мына ушундай бир мобилдүү топтор түзүлгөнгө чейин эле облустун жетекчиси атайын тапшырмаларды берип, тиешелүү кызматтарды өзгөчө чек ара аймактарына барып, жеринде ошо көйгөйдү чечип, документи керек болсо аларды бул жака келтирбей эле жерине алып барып ошол жакта мобилдүү иштеп келгиле деген талабын коюп атты эле да. Менин билишимче сиздер бул аракетти эртерээк мурда эле баштап уже бүгүнкү күнгө чейин колго алып келсеңиздер керек эле. Ооба. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Бизде ушул кыргыз-тажик чек арасында болгон окуядан кийин бизде дароо эле ушул башында мобилдик топ уюшулуп, биздин департаменттин директору болуп келишип, жетекчиликтерден болуп келишип, кабар алышып, ар бир Лейлик районунан, Баткен районунан кабар алышып туруп, анан кийин мен да чогуу барып, биздин областтын районун жетекчилери менен ар бир үйлөргө подворовый обход кылып, кимде кандай немелер документтер күйүп кеткен, кимде кандай эмнелер ошол жерде кайрылгандар болуп, биз жазып алып, биз мобилдик топ прием кылган документтерди анан мына өзүбүзгө да келип кайрылгандар болду. Бүгүнкү күндө мен Баткен району боюнча айтып кетсем, биз толук кандуу баардык жумушту аткарып бүттүк деп ойлойм. Эми кээ бирөөлөр да кана калып кетпесе, бүгүнкү күндө да бизге келип кайрылса болот. Бизде Баткен району боюнча ушул кыргыз-тажик чек арасынын окуясынан кийин 161 жаран кайрылып, ушул документтер боюнчачы, анын ичинен 80 биздин жарандык паспорттарды акысыз департамент тарабынан уюшулган. Акысыз түрдө ошол 80 жарандык паспорт берилди. Ошол баягы Актатырдагы палаточный городокко да өзүм да барып тапшырып келдим. Андан тышкары 14 жалпы жарандык паспорт берилди. 41 туулгандыгы тууралуу күбөлүк тапшырылды. 11 никелешүү, ушундай документтер күйүп кеткен экен да. Анан 11 каза болгондордун документтерин биз толук мындай калыбына келтирип бердик. Демек көпчүлүк учурда ушул жергиликтүү жашоочулар сиздерге ошол документтер боюнча гана кайрылышты. Андан башка дагы мындай кеңеш сурап же дагы бир кошумча маалыматтар үчүн сиздерге кайрылып атышабы? Эгерде кайрылса, каяктан кайрылат? Балким дагы суроолору болсо, ошол эле 119 аркылуу сиздерге кайрылабы же өзүнчө атайын бир райондук кабыл алуу же жугуучу телефондоруңуздар барбы же социалдык тармактарда атайын бир баракчаларыңыздар барбы? Бизде ошол 119 колл-центрге кайрылышат. Анан кийин ошо жерлерде ошо ар бир райондо өзүбүздүн бөлүмүбүз бар. Анан ошо бөлүмдөргө келип кайрылса, биз кызматкерлер, бөлүм кызматкерлери ошондо кеңеш беребиз, жооп беребиз, кимге кандай көйгөй болуп атса. Биздин радио угуучуларыбызга кененирээк маалымат болсун үчүн даректериңиздерди айтып өтсөңүздөр, анан эгерде акыркы жылдары санариптешүүгө өтүп атпайбызбы, ошол санариптешкен бир кандайдыр бир Facebook баракчаларында же дагы бир башка ушундай электрондук даректериңиздер болсо, үйүндө отуруп эле сиздерден дагы кошумча маалыматтарды, кайрылууларды жолдосо боло турган жол жобосу барбы ошол? Мен мурун биз мына 2021 чейин биз мамлекеттик каттоо кызматы астында болуп келгенбиз. Алдында быйыл ошол мамлекеттик каттоо кызматы санариптик өнүктүрүү министрлигине толук өткөрүлүп берилип, азыр биз ушул министрликке караштуу
структуралык бөлүмү болуп иш алып барып атабыз. Анан эми жарандарга да баарын ушу белгилүү болгондой автоматташтырылган маалыматтык системаларын өтүү бизде 2015 жылдан бери аябай жолго коюлуп, 2015 бери пилоттук долбоорлор жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө биз 100% дебесек дагы бир 80% маалыматтардын баары автоматташтырылды. Айтып кетиш керек, ал жагынан да биз мына ушундай отурган жокпуз. Ар дайым ошонун үстүндө иштеп келатабыз. Бизде бир аз азыр өзүңүздөргө жакшы белгилүү жарандык абалдын актыларын каттоо чөйрөсүндө туулгандык тууралуу күбөлүк, никеге каттоо, өлгөндүгү тууралуу, ажырашкандыгы тууралуу булар бизде 100 жылдан берки документтер сакталат. Ошол документтерди азыр ар бир бөлүмдөгү кызматкерлер өз күчү менен жарандардын кайрылуусу менен алып автоматташтырып маалымат базасына түшүрүп атышат. Бар бир аз маселелер, анткени жаран келгенде биз ошол жарандын мурунку маалыматтарын алып мамлекеттик кызмат көрсөтүш үчүн биз ошо китептен издөө жүргүзөбүз. Бир аз убактыбыз кетип калат. Аны да айта кетишибиз керек. Көптөр келип биз мына кезек күтүп калып атабыз. Эмне үчүн кеч кабыл алып атасыңар деген күндөр болуп калып атат. Эми биз ошол азыркы күндө ошол жаранды келгенде баардык маалыматтарын базага түшүрүп калалы деп аракет кылып атабыз. Паспорт жактан маалыматтары турат. Ал паспорт алганы келгендер ыраазы болуп кеткендер бар. Бир аз кезек күтөт, бирок паспортко документти тариздөө 3-4 мүнөттө жүргүзүлөт. Бирок ошол кезектин мөөнөтү келгенде аны дагы туура түшүнсүн деп биз дагы суранып кетет элек, түшүнөбү. Анан азыр ошо биздин болгон күчүбүздүн баардык азыр ошо иш-чаралардын көбү жарандык абалдын ошол нике күбөлүктөрүн каттоо, туулгандык тууралуу күбөлүктөрүн каттоодо биз баардык маалыматтарын камтып кетели деп атабыз. Мына андан тышкары мурун туулгандык тууралуу күбөлүккө келе берилсе, азыр ошол замат сүйүнчүнү да каттап кетип атабыз. Жаңы төрөлгөн балдарга ошо сүйүнчүсүн өз убагында алып калсын деп туулгандык тууралуу күбөлүктү берилип, анын артынан эле сүйүнчүсүн каттап берип атабыз, арызын. 2-3 күндүн ичинде барып сүйүнчүсүн алганга дагы мүмкүнчүлүктөрү болуп атат да. Анан ошон үчүн жарандар биздин кылып аткан ушу мамлекеттик кызматты көрсөтүп атканда бир аз туура түшүнүп койсо дейбиз. Биз деле кезек күттүргүбүз келбейт, бирок ошол мурунку биздин документтерибиздин баары кагаз жүзүндө болгон үчүн биз өз күчүбүз менен ошолорду базага түшүрүп, маалымат базасына түшүрүп калалы деген гана аракеттин үстүндө болуп атабыз да. Мына ар бир азыркы дагы бир эмени айтып кетейин. Жарандардын болгон маалыматтары азыр жеке номерге байланат. Ошол жеке номерге байланып, банк кызматтарында башка жака барса дагы ошо жарандардын жеке номери менен каттоолорун табып, алар ошо маалымат базасынын негизинде кызмат көрсөтүп атат да, башка органдар дагы. Ошон үчүн биз бизден кызмат алып кеткенден кийин башка ишканаларга барабы, башка мекемеге барабы, оңой кызмат алсын үчүн биз болгон күчүбүздү жумшап атабыз. Абдан жакшы экен. Мына ошол бүгүнкү күндө ар бир жарандын өздүгүн тастыктаган жеке номери же дагы башка паспортко окшогон абдан маанилүү документтердин баары сиздер аркылуу бүтүп, анан аны дагы сиздер жөн эле жасап койбостон жерлерге барып, элди убара кылбастан жайында бүтүрүп аткандыгыңыздар албетте биздин коомчулукта эң көп маселе жараткан ошол сүйүнчү пул, мына ошого окшогон көйгөйлөрдү жеринен чечип берип аткандыгыңыздар сөзсүз түрдө биздин радио угармандарды дагы кубантат экен. Бул жакта көптөгөн ыраазычылыктар, көптөгөн билдирүүлөр келип жатат. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалаган биздин угармандарыбыз болуп жатат. Анан ошол эле учурда Гүлмира Исаковна сизге бир сунуш бериптир. Гүлмира эже, мүмкүн болсо мына ушул Баткен районундагы мобилдүү топтун иштеген графигини WhatsApp группалардан таркатсаңыздар же социалдык тармактарга жүктөсөңүздөр, биз убакыт саатын толук билет элек деген бир
биздин радио угарманыбыздын билдирүүсүн калтырыптыр. Балким эске аларсыздар. Сөзсүз жакшы. Буну аткарабыз. Буну район деңгээлинде айыл өкмөттөрдүн ар бир айыл өкмөттүн башчысы менен айыл башчы менен ушу байланышып ушу контролго алам. Буну сөзсүз аткарабыз. Абдан жакшы экен. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөргө эле жиберсеңиз, айыл өкмөттөрүнүн ар биринде айылдардын өздөрүнүн атайын бир WhatsApp топтору бар экен. Мына ушул топторго балким жиберсеңиз, көбүрөөк элдер мүмкүнчүлүктү пайдаланып калса, албетте биздин жашоочуларыбыздын көптөгөн маселелеринин чечилишине шарттар түзүлмөк. Биздин ошол бүгүнкү көрсөтүүгө бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып бара жатат. Андыктан мен сиздерге эркин, ачык микрофон берейин. Өзүңүздөрдүн айтайын деген же толуктайын деген кошумча ой пикирлериңиздер болсо, кошуп айтып өтсөңүздөр болот. Эми биз азыркы ушул акыркы жарым сааттык мөөнөттө биздин ошо чыгып барып документтештирүү мобилдик топтор боюнча көбүрөөк басым кылганга жараша мен ошолду дагы бир айтып кетейин. Мобилдик топтордо негизги ушу райондун борборуна райондук келип мамлекеттик кызмат ала албай жаткан жарандар үчүн паспорт алуу боюнча кызмат көрсөтөт мобилдик топтор. Каттоого коюу, жеке номер алуу. Эгер биометрикалык каттоодон өтөм десе, биометриканы да кабыл алабыз. Анан туулгандык тууралуу күбөлүк алуу, сүйүнчү пулга арыз берүү, никеге туруу үчүн арыз бергенге дагы толук мүмкүнчүлүктөрү бар. И анан көп жарандарыбыз мынакей жакын туугандары каза болуп өлгөндүгү тууралуу кагаз ала албай атса, ошол жерге кайрылса болот. Аны дагы биз бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан кандайдыр бир кеңештер болсо, кошумча алам десе келсе болот. Анан дагы бир ушул жерден айтып кетейин. Биз азыр жашаган жери боюнча каттоого коюу үчүн ошол турак жай ээсинин коопсуздугу боюнча, коопсуздугун алдын алуу боюнча максатында ар бир жаранды каттоого коюуда үйдүн ээсинин гана макулдугу менен коебуз. Эгер алдын ала ушул азыркы графикти ар бир айыл өкмөттөргө таркатылган, мүмкүн алар уже баарына берди, кайсы күнү келет мобилдик топ. Эгер каттоого коем, же мен тиги каттоом барбы жокпу деп алдын ала сурайм десе, 119га чалышсын, чалып билип, эгер каттоо жок болсо ошол жерге график менен үй ээси менен барса, биз каттоого койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан дагы бизде бир мындай мүмкүнчүлүктөр бар. Көп жарандар үйлөрүн өзүнө каттат электер бар. Бирок алар паспорт алууга, документ алууга муктаж. Мындай учурда биз жарандарга дайым эле кеңеш берип келебиз. Биздин мыйзамыбызда атайын каралган, эгер атайын өзүнчө бир жашоого жашаган жери жок болсо, каттоого коюуга мүмкүнчүлүгү жок болсо, жергиликтүү ошол айыл өкмөттөрдүн, мамлекеттик администрациялардын юридикалык дарегине коюп, документтерин калыбына келтирүүгө толук бизде мүмкүнчүлүктөр, тартиптер каралган. Эгер ушул азыр могу график боюнча келип, үйүнүн документи бүтө элек, же өзүнүн турак жайы жок, бирок паспортун жоготуп алган, мүмкүн паспортунун мөөнөтү өтүп кетип, азыркы күндө паспорт ала албай атат. Ошол айыл өкмөттөрдүн бизге өтүнүч кат жазып берсе, ушул кишини ушул айыл өкмөттүн дарегине коюп, каттоого коюп берүү жагына макулбуз десе, биз ошол айыл өкмөттүн өтүнүч катынын негизинде юридикалык дарегине коюп, документтерин паспортко кабыл ала алабыз, паспорт алууга. Абдан жакшы бир мүмкүнчүлүктү айтып өттүңүз. Гүлмира эжеке, сиздин жыйынтыктоочу сөзүңүз? Мен ушул каттоо маселеси боюнча кошумча айтып кетейин дедим эле. Бизде баягы үй ээсине сөзсүз болуш керек да, баягы каттоого алгандачы. Анан жерлерде көбүнчө баягы картаң үй ээлеричи, анан же урукчандар болуп калат. Ушул мен суранып кетет элем, ушу Баткен районунун элинен ушул пайдаланып калыңыздар. Ошо жерлерге баягы мобилдик топ, автоунаалар барганда, ошол мына районго, центрге алып келе алышпайт, келе албагандар ошол жерге барып ошол пайдаланып калышсын
алышса, каттоо туруп калса, бизде канчалык ошо кызмат көбүрөөк мобилдик топтор аркылуу жүргүзүлсө биздин Баткен районуна жеңилирээк болот эле да. Баягы кезек күтүү дагы баягы урукчан кары катаңада деле кезек күтүү кыйын да бул жака келип. Ушуну суранып кетем, анан бир аз ушу элден сабырдуулукту неме кылып кетет элем. Биз азыр ушу санариптке өтүп атабыз, анан бул бар жокту бүт автоматташтырылган системага өткөрүп атканына бул убакытты талап кылат экен. Бир аз ушундай кезектер болуп калат бизде. Дагы бир мүмкүн болсо бир эки сөз кошуп кетейин. Көп биздин жарандар үйүндө төшөктө жаткандар бар. Паспортко келе албаган. Анткени паспорт алыш үчүн ар бир арыз ээси өзү келиш керек. Анткени ал жерден биометрикалык каттоодон өтүш керек. Биометрикалык маалыматтары менен идентификация жекелештирилет. Андан кийин гана документтерин тариздегенге мүмкүнчүлүк болот. Эгер ошондой төшөктө жатып мүмкүнчүлүгү ошол айыл өкмөткө чейин да барганга мүмкүнчүлүгү болбосо, ошол айыл өкмөткө алдын ала жаздырып койсо, айтып койсо кайсыл даректе биздин балдар ошо үйүнө барып, үйүнөн документин алып келгенге мүмкүнчүлүгү бар. Бизде ошол Лейлек районунда болду. Барып, үйүнө чейин барып, алдын ала ушундай суранышып үйдө жатат эле. Бизде автоунааларда ошол жабдууларыбыз ылайыкташтырылганы байланыштуу алар үйүнө чейин барып, документтештирип келишти. Ошол эле Баткен районунун жашоочуларынан да суранып кетет элек, эгер такыр мүмкүнчүлүктөрүңүздөр жок болуп, районго алып келе албай же ошо айыл өкмөткө дагы алып барганга мүмкүнчүлүгүңөр болбой атса, ошол айыл өкмөткө барганда эртерээк бизге алдын ала эскертилип, чтобы биздин мобилдик топ бир убакыт табып, ошол үйгө чейин барып, документтештирип келгенге убакыт табыш керек болуп калат да. Абдан жакшы экен. Атайын убактыңыздарды бөлүп келип, мына ушундай сонун мүмкүнчүлүктөрдү, жакшы пайдалуу маалыматтарды бөлүшкөндүгүңүздөргө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио угармандар жана биздин Салам медианын YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүнкү көрсөтүүдө биз ошол бийлик бутактарында кайсы мыйзамдар, кайсы кызматтар боюнча көп маселе көтөрүлгөндүгү жана ал маселелерди жөн гана ушул маселе көп көтөрүлөт дебестен, мына ушул маселелерди чечүү үчүн мамлекеттик деңгээлде, жергиликтүү деңгээлде кандай маанилүү кадамдар жасалып жаткандыгы тууралуу сөз кылдык. Албетте облустун бардык аймактарында көпчүлүгүңүздөр үчүн маанилүү болгон маселелерди жеринде чечүү үчүн мобилдик топтор иштеп жаткандыгын эсиңиздерге салып өтмөкчүбүз. Бул мобилдик топтордун графиктери боюнча дагы ушул видеонун астында же дагы башка бир маалымат булактарынан сиздер кененирээк графиктер тууралуу, кайсы күнү кайсы аймакка, кайсы айыл өкмөттө баргандыгы тууралуу дагы тааныша аласыздар. Көрсөтүүнү мен Каныш Аяшымова алып бардым. Келерки көрсөтүүдөн амандашканга чейин саламыбыз түз болсун.